Саламатсыздарбы, жаңырган жуманын алгачкы окуялары назарыңыздарда. Алдыдагы мүнөттөрдө. Тоо кенге бай Нарын облусунда өндүрүш кандай абалда? Келишип, Кудай буйрса, ишке ашырганы калдык. COVID-19 илдети өз таасирин жогото элек, санитардык эрежелерди сактай билели. Эрежелер боюнча, баягы эле эрежелерди сактоо боюнча сунуштамалар берип атабыз. Учурда мектеп окуучулары эс алууну кандай өткөрүшүүдө? Каникул убагында көп келгенге аракет кылып турам. Дартка даба кылууга жардам керек. Теңир тоонун кулуну Айбек Жунусов боорун алмаштырууга муктаж болуп жардам сурайт. Менин кыргыз элиме ушу жамандыраган эки баламдын соолун көрүп Тоо кен өнөр жайы үчүн жагымдуу шарттары бар Нарын облусунда бул мүмкүнчүлүк толук кандуу пайдаланылбай келет. Мындай кейиштүүлүккө айрым участкаларды иштетүүгө лицензиялардын оңду солду бериле бергендиги себеп. Мунун кесепетинен миңдеген гектар жерлер керектөөдөн чыгып, экологиялык тең салмактуулук эч ага эле бузулган. Андыктан акыркы 2 жылдан бери жергиликтүү элдин адилеттүү наразычылыктары жаралууда. Ошол эле учурда табиатка этият мамиле жасоо менен өндүрүштөрүн өйдөлөтүп жаткандар да жок эмес. Алардын бири биздин чыгармачылык топтун назарына илинген. Бийик тоолордун кучагындагы Каракүжүр өрөөнү ар кандай кен байлыктарына бай. Бирок анын төрттүүлүккө ыңгайлуулугу эске алуу менен болгону бирин экинин гана өздөштүрүлүүдө. Мисалы курулуш тармагында миңдин бирден эсептелген доломит ташын казуу мындан 15 жыл мурун башталып, учурда аны менен 2 ишкана алектенет. Алардын өндүрүшкөндөрү негизинен коңшулаш Казакстанга экспорттолот. Токмок стекольный завод, майлуу суу электрон лампалык завод менен иштешип келе атабыз. Анан Казакстандан иштешкенбиз. Азыр эми Өзбекстан менен буюрса карым катнаш түзүлсө, алар менен иштеп берүүгө даярбыз. Ал эми Нарын облусунун делегациясынын жакындыгы эле Ферганага иш сапарында доломит ишканасы менен кызматташууга Өзбекстандагы айнек заводдорунда куштар экендиктери белгилүү болду. Жада калса тараптардын өз ара сүйлөшүүлөрүндө жалпы тил табышуулар жаралып, макулдашууларга колдор коюлду. Өзбек астердин айтымдарында алыскы Каракүжүр өрөөнүндөгү доломит же ак таш баардан мурда өтө бекемдиги жана андан дайрылган продукция бышыктыгы менен өзгөчөлүү. Фергана облусунун айнек заводу менен азыр келишим түшүп, Кудай буйрса, ишке ашырганы калдык. Биз бул эле эмес, азыр Ташкент айнек заводу менен да сүйлөшүп атабыз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай буйрса, ал дагы ишке ашчыдай болуп калды деп, абдан чоң үмүт менен, тилек менен күтүп турабыз. Эгер өзбектик өнөктөштөрүнөн кызматташуулар оңунан чыкса, сөз болуп жаткан ишканада кошумча жумуш орундарынын түзүлөрү айтпаса да түшүнүктүү. Ошого жараша материалдык техникалык базасы да мыкты. Натыйжада жумуштарда үзгүлтүк болбой, өндүрүш апогейине жеткенде суткасына 1000 тоннага жакын ак таш алынат. Өз кезегинде мындагылар өздөрүнө көрүлгөн камкордуктарга жана эмгек акыларына ыраазы. Жерде буйрса жумуш жакшы. Кудайга шүгүр. Тынбай иштейбиз. Буйрса өзбек тарап менен да иштешкенге аттанып атабыз. Иштешебиз да буйрса. Айлык акы жакшы. Шүгүр Кудайга. Антке менен доломит жайгашкан Каракүжүр өрөөнүн бойлогон жолдун начарлыгы өндүрүлгөндөрдү ташууну кыйла кыйындатат. Андыктан аталган объекттин техникалары номери 14 жолдорду тейлөө ишканасынын жеңилин жерден, оордун колдон алууну жакшы адатка айландырган. Башкасын айтпаганда да жылына 3 тоннадай солярканын каралышы эле жолчулар үчүн чоң олжо. Бөлөкбай Шеримбек, Алтынбек Каныбек уулу, Нурбек Рахманов, Каракүжүр өрөөнү. Аба райын малымдоочу борбордун билдиргенине караганда 1 апрелге чейин туруктуз аба райы күтүлүп, абанын температурасы кескин төмөндөп, кар жаап, үшүк жүрөт. Мындай шартта өзгөчө кырдаалдар кызматы коргонуу иш-чараларын бекитип, облус боюнча 197 сел каптоо суу ташкындары бар кооптуу аймактар көзөмөлгө алынып, табигый кырсыктарды алдын алуу максатында айрым объектилерде иштер мерчемделди деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын аймактык башкармалыгынан. Былтыр 2020 жылы өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга карата 9 миллион 931 миң сомдук иштер 22 объектиде аткарылган.
Салык органдары бирдиктүү салык декларациясын түн ортосуна чейин кабыл ала башташты. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын сайтына жарыяланды. Маалым болгондой, декларациялар 2021 жылдын 1 апрелине чейин дем алыш күндөрдү кошкондо эртең менен саат 9:00 тартып түн ортосуна чейин кабыл алынат. Декларацияны иш убактысында тапшырууга жетишпей калган салык төлөөчүлөр аны 18:00 кийин тапшыруу мүмкүнчүлүктөрү бар. Эске салсак, салык декларациясын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигинде салык салынуучу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн жер участоктун ээлери, юридикалык жакты түзбөй туруп иш жүргүзгөн дыйкан жана фермердик чарбалар милдеттүү тапшырууга тийиш. Ал эми мүлктү жашырууга болгон фактылар катталса жана аныкталса, тартиптик чаралар көрүлө тургандыгын прокуратура кызматкерлери эскертишип, жарандарды жоопкерчиликке чакырышууда. Өз учурунда тапшырганда 1 апрелге тапшырыш керек, тапшырбагандар өтүп кеткендер болсо, булардын тартиптик чарасы көрүлөт. Ошондой эле бирдиктүү салык декларациясына туура эмес, жалган же бир жашыра турган маалыматтарды көрсөтүп же көрсөтпөй турган болсо, аларга мыйзам чегинде тартиптик чаралар көрүлөт. Коронавирус боюнча республикалык штабтын билдирген маалыматына таянсак, бүгүн өлкө боюнча оорунун 71 жаңы учуру катталды. Басымдуусу Бишкек шаарынын тургундары. Ушуну менен өлкө ичинде 88.163 жаран таажы вирусун жуктуруп алган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эгер санитардык эрежелер так сакталбаса, борбор калаада кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экендигин айткан. Ал эми Нарын облусунда эпидемиологиялык абал кандай? Кийинки материалда айтылат. Туура 1 жыл мурун облуста оорунун алгачкы учурлары катталган. Бул убакыт аралыгында жуктургандардын саны 2483кө жетти. Мунун 748и ковид менен ооругандар болсо, 1735и өпкөнүн сезгенишинен жабыркагандар. Тилекке каршы 69 жаран оорунун курмандыгы болушту. Бүгүнкү күнгө карата облуста оору жуктургандар катталган жок. Акыркы 2 күндөн бери Теңир тоодо туруктуу абал сакталууда. Бирок кубанууга али эрте, анткени ооруну толук жеңе элекпиз. Ал эми учурда мезгилдик сасык тумоонун көп катталып жаткандыгына байланыштуу жарандар дүрбөлөңгө түшүүдө. Мындай учурда дарыгердин көзөмөлүнөн өтүү зарыл дешет ак халатчандар. Эрежелер боюнча, баягы эле эрежелерди сактоо боюнча сунуштамаларды берип атабыз. Бул маска режими, жанагындай дистанция, жанагындай көп жерге баргандан улак болуу боюнча дагы ушул улак болуу боюнча дагы сунуштарды берип атабыз. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу буга чейин Нарын шаарындагы жана Ат башы районундагы бала бакчалар иштерин жандантышкан эмес. Эми облустук штабтын чечими чыкса, 1 апрелден тарта аталган аймактагы бакчалар иштей башташы мүмкүн экендигин облустук билим берүү бөлүмүнөн билдиришти. Бирок балдардын тамак ашына делген тендер кеч жарыяланып калгандыгына байланыштуу иш дагы да үзгүлтүүгө учурап калышы ыктымал. Ат баш менен Нарын шаары булар ошол бала бакчалар үйлөрүндө болуп келишкен. Бул райондук штаб чечкен. Эгерде райондук штаб чечип бере турган болсо, апрелден баштап булар да кадимки режимде окуйт. Анан кийин Нарын шаарындагы ичинде тендерлер кеч жарыяланып калды деп атышат. Тендерлер буюрса чечилип калды. Анан кийин эми ушул туруктуу болсо кырдаал жана кадимки режимде окуганга аракеттер болуп атат. Калаанын Борбордук базарында эреже боюнча бүгүн санитардык күн. Ар жуманын дүйшөмбү күндөрү дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, бардык дүкөн, павильондор жабылууга тийиш. Бирок чектөөлөргө карабай, мында келген эл менен кошо беймарал соодасын жүргүзүп отургандар четтен табылат. Ал эми жооксуздандыруучуларды көргөн жокпуз. Жайлуу эле асмо санаттуу берип кетирмекмин. Жайлуу болсо эке, бүгүн санден тең келесиз да? Жок, жайлуу эле муну реттеп турасыз. Кетет бул. Тиякта сиздикеби? Ошо детский кийимден булар. Кайка кетет булар? Айылдарга. Айылдарга? Азыр машиналар келмек. Ушундай жоопкерчиликсиз мамилелерден улам калк жыш жайгашкан аймактарда таажы вирусту жуктургандар көп катталып, айрым аймактарда кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экендигин дарыгерлер эскертишүүдө. Мындан улам коопсуздук эрежелерин сактоо мезгил талабы бойдон калууда. Гүлзат Мокенова, Бакыт Самсакунов, Айдын Төлөбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары. Учурда мектеп окуучулары жазгы эс алууга чыгып, ар ким өз жөндөмшыгына жараша өнөр менен алектенип, бош убактыларын өткөрүшүүдө. Кала ичинде балдардын эс алуусуна карата кандай шарттар түзүлгөн, кабарчыбыз билип келди.
Нарын шаарындагы номер 7 Макен Сыдыков орто мектебинин 7-класстын окуучусу Бегай Тентиева учурда жазгы каникулда болгондуктан бош убактысын телефондо эмес, китепканада өткөрүүдө. Ал кызыктуу китептерди окуганды жакшы көрөт. Сагынбай Орозбаков атындагы китепкананы экинчи үйүнө айлантып алган жаш окурман Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, тамсилдерди жана аңгемелерди терең өздөштүрүүдө. Каникул убагында көп келгенге аракет кылып турам. Бияктан көбүнчө адабият китептерди көбүрөөк окуйм. Чыңгыз Айтматовдун Манас станууга катышайын деп атам. Ошого Манас китептерин да көп окуганга аракет кылып атам. Анан дагы жомок китептерди көбүрөөк. Биякта тынч жана китеп окусаң, мээңе да бат кирет, түшүнүгүң жакшы болот. Китептери да абдан кызыктуу, жомок китептери, энциклопедия китептери абдан көп. Бул жерде аларды окусаң, көп нерселерди билип, жана энциклопедиялардан көп мамлекеттерди, көп өлкөлөрдү көп биле аласың. Китепкананын балдар бөлүмүнө жыл сайын жаш окурмандардын талабына ылайык китептер алынып келип, балдар адабиятынын текчелери кызыктуу китептер менен толукталууда. Балдарга арналган китептердин басымдуу бөлүгү чет элдик акын жазуучулардын заманга ылайык жазылган чыгармаларынын котормолору. Анткени котормолор кыргыз жана орус тилдеринде жазылып, жаш окурмандардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө жардам берет. Жазгы каникул башталгандан баштап биздин бөлүмдө балдардын саны абдан көбөйдү. Анткени биздин китеп бөлүмдө справочниктер, энциклопедиялар, ошондой эле кереметтүү жомоктор, ар кандай жаратылыш кереметтери, керемет китеп аттуу ар кандай сонун китептер орун алган. Ал эми бош убактысын спортко арнаган номер 4 Эсенгул Ибраев атындагы орто мектебинин 4-класстын окуучусу Адилет Муканбетов 7 жашынан бери күрөш менен машыгып, республикалык деңгээлдеги мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды ээлеген. Ал каникул башталгандан тарта убактысын басымдуу бөлүгүн Сүйүнбек Бекмамбетов атындагы балдар спорт залына келип, машыгуу менен өткөрөт. 1 апрелге чейин окуйбуз. Бүт көңүлүмдү ушул спортко көңүл буруп жатам. Калтырбай келип жатам. Катышканыма 2 жыл болду. Келечекте чемпион болгум келет. Олимпиада уткум келет, 1-месте болгум келет. Мектепте да жазгы каникул 19 марттан 1 апрелге чейин уланат. Буга байланыштуу билим берүү, маданият жана спорт мекемелери түрдүү иш-чараларды уюштурушууда. Мектептерде каникул убагында окуучулардын ошо бош убактысын туура өткөрүү боюнча атайын пландаштырылат. Мектептерде болсо спорттук иш-чаралар өткөрүлүп атат. Андан сырткары көптөгөн дагы өзлөрүнүн ар бир мектеп өзүнүн иш планына жараша иштерди алып барып атышат. Маалымат үчүн айтсак, Нарын шаарында 8 мектепте 9127 окуучу билим алышууда. Диана Советбекова, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары. Жердешибиз Айбек Жунусов кайрымдуу адамдардын жардамдарына муктаж. Анткени анын боорун тез арада алмаштыруу зарыл жана ал үчүн 50 000 Америка доллары талап кылынууда. Тилекке каршы анын үй бүлөсүндө мындай ири суммадагы каражат жок. Андыктан ал элдин боорукерлигине ишенүүдө. Айбек Жунусов 42 жашта. Ал гепатит Д плюс Б дарты менен күрөшүп келет. Дарыгерлер ага боор рагы деген аныктама чыгарган. Анын абалы күндөн күнгө начарлоодо. Ошондой болсо да үйдүн жүгүн көтөргөн жалгыз өзү. Ата энеси пенсияда, жубайы 2 баласын карап үйдө олтурат. Ошондуктан кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. 4 жыл мурун эме болгон, кровотечение болуп, анда деле докторлор направление бериптир мага. Анан могу күчүндө маркерге тапшырып көрсөм, гепатиткечи. Ошо гепатиттен ошо Б, Д деп чыкты. Хирургка жиберди. Хирург карап, муну удалять эткен болбойт. Только пересадка срочный порядка деп ошондой айтып атат. Айбек Жунусовдун боорун Индиядан алмаштыруу кажет. Ага 40-50 000 акш доллары зарыл. Өзүнүн тапкан каражаты жетпейт. 11 жылдан бери жылуулук тармагында иштейт. Эмгек акысы 20 000 тегереги. Балдарынын жакшылыгын көрсөм, бактылуу чоң ата болсом деген тилеги бар. Бул эме болгондон кийин, кровотечение болгондон кийин, бул боор дагы мындай сыз болуп калды. Эмне болуп атат деп ошо анализ тапшырып көрдүм. Ага чейин мындай деле билинген эмес эчтеке. Дедим, кыргыз элиме ушу жардам сураган 2 баламдын жакшылыгын көрүп, ошолор чоңойтуп, неберелерди багып, бактылуу чоң ата болгум келет.
Жараткан эки түгөйдү бири-бирине жөлөк таяк болуу үчүн кошо токшобойбу. Али айым күйөөсүнөн сакайып кетиши үчүн баарына даяр. Ал үчүн өзүнүн боорунун жарымын берүүнү пландоодо. Анткени балдарын чогуу үйлөп жайлап, жашоодо эри шаркак бири-бирине жөлөк болуп жашасак дейт. Биз ошо күзүндө эле билдик, что биз ошо гепатит менен ооруйбуз деп. Ошо күздөн бери дарыланып келатабыз. Бирок врачтар ошо МРТге түшкүлө деп эметип, опухолду көрөлү дегенде айтат, бул уже 10-15 жыл ооруп келатат депчи. Бирок бизге билинген жок ооруганы. Ошо просто күзүндө эмен тапшырсак, канды ошентип чыгып калды да биздики диагноз. Донор кымбат болгон үчүн уже мен уже донор болуп эметейин деп атам да, күйөөмө боорумду берип, ошо айыгып кетсин. Эне үчүн баланын канчалык асыл экендигин энелер гана жакшы түшүнөр. Нуриса апа акыркы күндөрү уйку көрбөй калган. Анын жүрөгүн өйгөн баласынын ден соолугу. Көз алдында солуп жаткан өмүр аны боздотууда. Эл журтум, кайрылам силерге. Балама жардам бергиле. Балам аман калса, дагы бир Кыргызстандын бир жак биздин чекесинен кыймылдатканга жарар. Эле жылуулуктар тылап, жылуулуктар маңда 12-13 жылдан бери иштейт. Чоң балам да ошондо иштейт. Мамлекеттин жумушунда. Эл журтум ишылса, балама жакшылык кенедейден болсо көп түкүрсө болот болуп, Индияга пересадкага деп атат, ошого жардам кылгыла. Бул акча менин колумдан келбейт. Кыргыз эли боорукер, жардамга муктаж адамдарга көмөк колун сунат деген ишенич чоң. Жаңы башталган иш жума мына ушундай окуялар менен коштолду. Саламатта калыңыздар.